Ассаламу алейкум, урматтуу биздин кардарлар. Ушундай болгон сонун бир үйгө келип калдык. Бул 125 чарчы метр болгон үй. Ушул үйдү канча сомго салып берди деп ойлойсуздар? Комментарийге жаза кетиңиздер. Ушул видеону до конца көрүңүздөр. Акырында суммасын айтабыз. Жашылдандыруу зоналарын караңыздар. Бул үйдү дагы биз 90% деңгээлге чейин бүтүрүп бергенбиз. Мындайча айтканда сырткы жасалгоосу 100% бүтөт дагы, ичинен косметика жумуштары калат да. Ветровой карнистер орнотулган, водосточный трубалары орнотулган. Мурдагы эле видеодо айтып кеттик эле, водосточный трубанын тоголоктору бар дагы, ушундай квадратный дагы бар. Тоголоктордун суммасы бир аз арзаныраак, бул квадратный бир аз кымбатыраак, бирок сулуулук жактан могу квадратный жакшыраак көрүнөт да. Могу жерден байкасаңыздар болот, бул жерде үйдүн аба алмашуу системалары бүт баары каралган дагы. Сонун болуп үй дем алып турат азыр ушул учурда. Киргенде ушундай болгон кыльцо. Кыльцодон эле үйгө бисмилля деп кирсек, ушундай прихожа бизди тосуп атат. Прихожанын өзүнүн киргенде кийим чечип кирүүчү жерлери менен бүт шарттары түзүлгөн. Бул биздин жасап кеткен электромонтаж. Ушул эле жерден ар бир точканы өчүрүп, жандырып, көзөмөлдөп турганга мүмкүнчүлүк бар. Киргенде бул жакта коридор. Могул үйдүн ички жасалгоосун, мындай айтканда интерьер дизайнын караңыздарчы туугандар, өтө сонун жасалыптыр. Киргенде эле прихожадан оң жакты кесте киргенде бул жак кухня. Кухнянын полуна болсо кафель кылгандагы полунда чоплый пол бар. Эч кандай коркунуч жок. Биз чоплый пол кыла алабызбы? Анан электромонтаж жасалгандан кийин ОСБга түздөн-түз таасири тийип калбайбы? Жарылып кетпейби, күйүп кетпейби? Жок. Бүт бардыгы кадимкидей эле, башка технология менен салынган үйлөрдөй эле кылып, даже андан да жакшыраак, плюс жактары көбүрөөк деп айтсак жаңылган болбойбуз да. Мебелдери бүт бардыгы. Могу подвесной мебель коюп алабы, сепке илинеби, илинбейби? Соп-сонун илинет. Бүт бардыгы соп-сонун эле болот. Ушундай туугандар. Ушул кухнядан чыгып эле оң жагында кенен санузулу, өзүнүн унитазы, раковинасы, ваннасы менен өтө кенен. 125 чарчы метрге ушунчалык функциональность бар, баардык шарттар бар. Өтө сонун деп айтсак болот. Бул жак гостевой комната, конок тосуучу бөлмө. Конокторуңузду алып келесиздер дагы жыргап эле эз алып кетишет. Бир эле кондиционер ушул үйдүн баардык территориясын мындайча айтканда салкындатканга жетет. Кышында болсо ошо бир эле жылыткыч үйдү жылытканга жетет. Ичиндеги абаны эле муздатып, ичиндеги абаны эле жылытсак болду. Бул жак спальный комнатасы. Спальный комнатасындагы караңыздар, сонун кылып жасалган. Терезеси ар дайымкы көпчүлүк учурда койгон эле терезелердин 5 камералуу пластиковый обычный эле терезелер коюлган. Бирок сонун жараштыр бүт бардыгы. Анан бул спальныйдын эң өзгөчө жери ушундай болгон өзүнүн гардеробный, жеке кабинети, китеп окуучу жайы, жеке пространствосы деп айтсак деле туура болот да. Сонун. Бул жактан спальный бөлмөдөн чыгып эле түз өткөндө детский комнатасы бар экен. Бул детский комнатасында дагы чакан диван жайгашкан, өзүнүн мебелдери менен, өзүнүн жеке отуруп китеп окуучу, мындайча айтканда жумушун алып барчу жеке пространствосы менен кылынган, сонун шарты менен түзүп бериптир. Кардар дагы ички отделкасын дагы сонун кылып жасаптыр.
Бул үйдү 37 миң долларга салып бердик, 3 миллион 300 миң сомго. Сиздерге да ушундай кызмат керек болсо, Адекс курулуш компаниясы кайрылсаңыздар болот. Кыялыңыздагы үйдү биз салып беребиз. Бактылуу үй бүлөгө татыктуу үй.